Бойдоктун шахваты аялдарга кыздарга карата каалоосу баягы гранатометке окшош. Жарылуучу бир заттарга окшош да. Ал ядерный болуп айырмасы жок. Кичине чоңбу. Колдон эле чыкса болду, ал жарылат да. Эркектер себептерден сактаныш керек ошондуктан. Кыздар бар интернетте кирбе, кыздар бар сайттарга кирбе, уятсыз фильмдерди көрбө. Ошол сыпатта сени чыныгы реал кыздарга алып барат да. Ошондуктан себептерден токтотушуң керек өзүңдү. Гранатометтин биринчи немесин чыгарып турганын жарасың, ордотасың. Ошол сыяктуу ал чыккандан кийин жарылбастан койбойт да. Сеники деле ошондой. Уруктук бир көтөрүлгөндөн кийин чыкпайынча сени тынч койбойт. Ошондуктан себептерден сактанышың керек. Башка нерсе телодон өзү эле чыгып кетет. Заң, зара, чимкирик, түкүрүк ошол сыяктуу башка нерселер дагы Кудай Таала өз жолуна чыгарып коет. Ал оору эмес, башка болбойсуң. Ошондой экен ушундай. Анан сүйүү маселесинде айтат, бул кээде шайтан сага жубай кылып көрсөтүп, бул сен сүйгөнүң деп, ар кимди жолтуруп коет. Ошондуктан да түгөй болбой турганды сүйүктүүсү кылып көрсөтпө дейт да. Чындыгында ошондой. Чындыгында ошондой. Бир адам, жаш жигит, колдоруна атайын найзаларды байлап, арстан менен согушканы барат экен, өлтүрөм деп арстан. Арстанды жаткан абалда жаныга барат экен, жаныга барса арстан туруп, агын эки колу менен эле манжалары менен, буту менен басып өлтүрүп коет экен баягы жигитти. Окуя ушул жерде бүтөт, бирок алына турган сабак качан бул жигит менен арстанды салыштырышат да. Салыштырган учурда эмне? Жигит бул акыл дейт да, арстан бул махаббат дейт. Качан махаббат бутка турса, акыл жер менен жексен болуп кетет дейт да. Акыл калча айтып кое бересиң, мисалы айтып коюшат, бир кыз үчүн ушундай кылдыңбы, бир кыз үчүн өзүн өлтүрүп алдыбы, же бир кыз үчүн ушунча ойлоносуңбу дей берет. Өзүнүн башында түшкөн жок да ал маселе. Ал бирөөнүн башында болуп атпайбы, акыл менен айтып кое берет да ошентип. Анардын жүрөгү уруп атат, муну акыл менен ойлонуп атат да. Когда тескерисинче болсочу, мунун жүрөгү ана акыл болсочу, ал деле ушул нерсени айтмак. Бир кыз үчүн башың ортасыңбы деп. Айырмасы сен башың иштетип атасың, ал жүрөгүн иштетип атат да. Ошондуктан айырма көп. Кудайым жубай кылбай турган адамдарды бизге махаббат кылып, сүйүү кылып, ишк кылып, мейрим махаббат кылып жолуктурбасын.